Каракулча районунун Кашкажол айыл аймагында жалпы 1,5 миң гектардан ашуун сугат жери бар. Ага суу жеткирген каналдын жалпы узундугу 61 миң метрди түзөт. Быйылкы жылы бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан 39 миллион сомдук долбоор каржыланып, элеттин сугат суу көйгөйү чечилген. Мына ушул дүйнөлүк банктын каржылоосунун негизинде 39 миллион 300 миң сомдук проектини алып келип, 5400 метр жерге мына ушундай каналдар бетондолуп куюлду. Адан сырткары bir жерге чоң машина өтүүчү көпүрө курулду. 100 метр аралыкка дамба курулду. 60 жерге суу бөлүшүүчү курулмалар курулду. Натыйжада мурда эгиндерине суу жетпей кыйналган дыйкандар эми эгин талаага суу жетип, өздөрү каалаган өсүмдүктөрдү эге баштаганын айтып кубанышат. Мурдагы жылдары суунун тартыштыгынан аябай кыйналчубуз да. Анан кийинки мына 2 жылдан бери мына каналдар ремонттолуп, бетондолуп калгандыгына байланыштуу суу жакшы жете баштады. Анан эгиндин түрлөрүн дагы өзгөртө баштадык. Баягы сууну көбүрөөк талап кылган эгиндерди эге баштадык, жасылчаларды отургуза баштадык. Жергиликтүү мургаптар элетте сугат суу маселеси чечилгенден кийин суу пайдалануучулар суунун акысын убагында бере баштаганын айтат. Мурунку жылдары суу толук жетпей, натыйжада дыйкандар суунун акысын төлөбөй, баалар чыгымга учурап келген. Суу төлөмдөрүн дыйкандар дагы ошо суу жакшы эгинин сугара албагандыктан немени да жакшы төлөбөй келишкен суу кызматына. Суу кызмат акын төлөбөй келишкен, төлөп келишкен го зорго чогултчубуз. Дыйкандар да беришпей. Эми мына 2 жылдан бери дыйкандар дагы суу ичсе өздөрү эле келип берет экен, неме кылат экен, дирек айтканда эле берип топтоп атышат. Эми ушу топтолуп атат акчалар. Учурда аймакта ирригация маселеси акырындап жөнгө салынып жатат. Учурда эл аралык уюмдарга дагы долбоорлор даярдалган. Эгер ал ишке ашса, ирригация тармагы аймакта 100%га чечилмекчи. Зыйнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.